Кутман кеч дагы бир жолу урматтуу партнерлор, сиздерге мен бүгүн Мира Исмаилова менен болгон интервью боюнча кыскача видео кылып үзүндүлөрдү силерге жөнөтүп койдум. Эстетип кетейин, Мира Исмаилова Кыргызстан боюнча, эгерде Кыргызстан боюнча 3 бриллиантовый директор бар болсо, конечно, элитный, национальный, чоң директорлор толтура, бирок именно бриллиантовый директордон 3 болсо, ошо 3 бирөөсү Мира Исмаилова. 4 баласы бар. Үй кожойке эле болуп баштаган. Мурда сетте иштеген эмес, ошо фабриктен эле ошо иштеп баштап эле өнүгүп кеткен да. Азыркы учурда канча фабрикке саякаттайм деп келген. Анткени күйөөсү деле жакшы иштечү, машинаны деле алып берип коет эле, акчасы бар эле аял, просто саякаттагысы келген. Бекер компания тарабынан саякаттагысы келип, чоң башка өлкөлөрдү көргүсү келгенге мүмкүнчүлүк бар экенин билип, анан фабрикте иштеп калган. Бул үзүндүлөрдө Мира Исмаилова өзүнүн жан келгендеги болгон каршы суроолор боюнча айтып кетти. Каршы суроолорго кабылганда кандай жоопторду уккан, кандай техникаларды колдонгон, өзүн кантип сороткон, мындайча айтканда, башында эң оор кыйын учурларда өзүн соротуп кантип ийгиликке жете алган. Сиздер дагы ошол түшүнүктөрдү өзүңүздөргө убеждение катары кабыл алып, ошол боюнча иштесеңиздер, силер деле ийгилик жарата аласыздар. Мен дагы эң эле биринчи суроом, мен боптур дедим, директор ачайын, ачтым, бирок анан бир эле жолу ачып коюп иштебей эле койсом акча түшө дегенмин. Мен жаман оюм да, көпчүлүгүнүн эле ою бир эле жолу ачып койсо, ошол акча өмүр бою түшө деген. Эмне үчүн? Сен бир жерде иштегенсиңби деди. Анан ооба, көп эле жерде иштегенмин десем, бир ай иштеп анан кийин айлыгыңды аласыңбы? Ооба, алам. Анан экинчи айда барып алып, мен айлыгым бергиле дейсиңби десе, анан ойлонуп коюп, жок десем, дал ошондой деди. Эмне үчүн сен башка жакта жылдар бою эле иштей бересиң? Чарчабай, өлбөй эле пенсияга чейин иштейсиңер. Анан именно фабрикке келгенде эле бир эле результат кылып, анан кийин жатып алышыңар керек. Адамдар өмүр бою иштешет го дегенде, анан кийин точно, значит, иштей бериш керек экен. Анан менде баягы бир күн дагы эс албаш керек деген установканы киргизген да менимче. Элдин бардыгы эле жок деп атат Дарья деп мен дагы чыкканмын. Анан ошондо мага айткан, жок дегенде адам, Кудай ошол адамга бир мүмкүнчүлүк берип атат, болгону ал аны кабыл албай атат деген да. Ушак сүйлөп, бирөөнү көрө албай, ичи күйүп, баягынтип только негатив көрүп отурган адамга адам акча таба алабы? Естественно, таба албайт да. Анан ал адам даяр эмес болот экен да, ал акчагачы. Миң айтсаң деле, миң сунуш кылып, миң эме кылсаң деле жок деп ал прям категорически жок деп алышат го. Вот ошондой адамдар просто даяр эмес ага. Акча табыш үчүн кичине болсо дагы мындай мээнет кылышың керек, бирөөгө жакшылык кылышың керек. Анан эгер ошол адам даяр эмес болсо, мен даярмын деген бир эме бар эле. Техника деп коеюн. Декларация. Анан кадимкидей, Кудай, мен ошону аткарат элем. Кадимкидей бирөө жок деди, мага жок керек эмес деди. Сразу телефонду таштайм дагы, турам, отуруп алып дагы эмес. Кудай, ушул миллиондорду жөнөтүп атат. Сен жөнөткөн миллиондорго бул даяр эмес экен. Мен даярмын, мага бер. Yes деп сүйүнүп алам. Дагы кийин сунуш айтам. Ар бир жок $1 берет деп. Дарьяга чалам. Мен ушинтип аферист болуп кеттиң деп атышат, ушундай адамдар, жакын эле көргөн досторум ушинтип атышат десем, алар кимдер деп сураган. Анан алар домохозяйкалар, ушакташ эжелер. Десем, өздөрү эмне ийгилик жараткан дейт. Өздөрү эч кимге ийгилик деле жаратпайт, ошо кечке кайненесин, ушу кайын журтун жамандап эле отурат десем, менчи дейт. Сен саякаттайсың. Мен эми аны салыштырып атканын билбей атам да, сен саякаттайсың, сенин машинаң бар деп коем. Сен сумкаңда толтур акча бар деп коем. Сен жашооң сонун десем. Анан сен кимди котасың? Анан кимдин жашоосу жагат дегенде, сенки десем. Анда эмнеге сиз ал жакпаган адамдын сөзүнө көңүл буруп атасыз? Эгер ошол адамдын жашоосу жакпаса, демек анын сөзүн укпаш керек. Анан 25 000 акчаны корот деген эме тапшырма алганмын. Азырга чейин ошону колдоном командама. Мисалы үчүн канча акчаны короткон сенин акылың жетсе, ошол акчаны таба аласың да. Например, азыр мага $1 000 000 келсе, мен эмне кылышты билбей отуруп калам да. Мен дагы иштеп
Корота албайм, 500 миңди мен спокойно коротуп коем да. Ошого 25 миңди жазып чык дегенде мен прям жазганмын. Комплект, лифчик, трусы. Видимо, баягы төрөп атып, эки түрдүү кийип жүрөм. Мага мечта эле да окшош свет кийгенче. Төрөлгөн аялдар билесиңер. Карта окуган лифчиктер деген. Анышы башка свет, муусу башка свет. Ошону жазганмын мен отуруп алып. Алтын шакек деп жазганмын. Шыгылса бир майда чүйдөлөрдү жазганмын да. Ошолорду алам деп. Анан кийин ошол акча уже мага келе баштаган. Каналга катталып лайк басканды унутпаңыздар.